Айылдык кеңештерге депутаттарды шайлоо өнөктүгүндө бул убакытка карата мыйзам бузуулар катталган жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Тынчтык Шайназаров маалымат жыйынында саат 11-ге карата 14 айыл аймактагы 72 миңден ашык шайлоочунун 4,5% өз добуштарын бергендигин маалымдады. Ал эми пилоттук долбоор катары ишке кирген электрондук добуш берүүгө катталган жарандардын 25% жарандык милдетин аткарды. Пайыздык көрсөткүчтөр боюнча Талас облусунда 6,8, Ош облусунда 5,5, Нарын аймагында 4,3, Баткенде 3,2, ал эми Чүй өрөөнүндө 2,9% шайлоочулар добуш берүүгө катышты. Чынында биринчи жолу ушул канча деген Кыргызстанда шайлоолор өтсө, биринчи жолу шайлоодо мынандай мыйзам бузуучулук жок деп жыйынтыктасак болот. Бул жерде биринчиден мен айтат элем, бул биздин элибиздин ушул маданият, укуктук маданияттын жогору болгондугу, ошондой эле ушул мыйзам бузуучулукка барбоо, добуштарды сатып алуу же болбосо кандай бир мыйзамсыз ыкмаларды колдонуудан мындай баш тарткандыгы деп айтып кетет элем. Андан тышкары ушул мына мыйзамга ылайык кыргызстандыктар, эгерде кандайдыр бир мыйзам бузуучулукка сиздер күбө болуп калсаңыздар, жерлерде ушул ыкчам чара көрүү координациялык топторго кайрылсаңар болот. Укук коргоо органдары ошол эле замат тиешелүү текшерүүнү жүргүзүп, укуктук баа берүүгө тийиш.